Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Эл уксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта 9 жашар кызды групповой зордуктап жүргөн ит акмактардын жүздөрүн толук кандуу ачып бермекчибиз. Булардын бири кыздын өгөй атасы, экинчиси бир тууган тайкеси, ал эми үчүнчүсү кыздын бир тууган агасы. Бул үчөөнүн арасынан бирөөсүнө кылмыш иши козголуп, ал азыркы учурда темир тор артында 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми экөө өздөрүнүн жазасын албай боштондукта жүргөнү боюнча кыздын апасы бизге кайрылып үн кагып турган учур. Муну ошондо биринчи жана зордуктаган ким болуп атат? Иним болот атпайбы? Сиздин бир тууган эниңиз. Зордуктап жанагындай болуп кызыңыз качып, Айтсам, энемди дагы, өзүмдү дагы сойпам и эметпесе действительно коркушуптур. Ошентип жанагы эниңиз Коркутуп коюптур. Союп коем деп. Анан мен отургусуп алып кызымды сурадым. Кандай болду эле, эмне болду эле десем, ыйлады. Мындай деди, мен урду, чачман кармады, мама стенканы сүстүрдү деди. Мындай тур, мындай жат деп айтты деди. Мындай кыл, тигиндей кыл деп аябай кыйнады деди. 9 жашар кызды. 9 жашар кызымды ошондой кылып кыйноого салыптыр. Улуу балам уктап калат. Уктап калган кезде бул ошондой кылыптыр да. А берки кичинекейим жанында эле жатат да берки. Анан сен жата бердиңби десем, мен жата бердим, мен кыймылдаган жокмун мама деди. Кичүү кызыңыз айтып атат. Көрүп эле чүнкөнүп алып эле жата бериптир. Коркуп эле жата бериптир да, дымын чыгарбай. Туугандар, акыркы күндөрү биздин каналга ушуга окшогон окуялар көп байланышка чыгууда. Жүздөрүн ачып бериңиздер, мен мынча жашымда зордукталгам деген чалуулар байма-бай болууда. Ал эми 7 областка тең чыгып, бул маселелерди көтөрүп, бул акмактардын жүздөрүн ачканга бизде каражат жактан мүмкүнчүлүгүбүз жетпей турган учуру. Туугандар, зордук зомбулукка каршы күрөшөм, булар жазасын алыш керек деген ойдо болсоңуздар, биз менен чогуу болуңуздар. Каналдын четтебей лайктан басып, комментарияңыздарды жазып коюңуздар. Жана ошондой эле экранда көргөзүлүп турган М-банкка колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды берип коюңуздар. Сиздер менен мен Азаке, Эл уксун YouTube каналы. Сиздин 9 жашар кызыңызды өзүңүздүн бир тууган эниңиз зордуктаган маалында ал 20-дан өтүп калган бала болгон экен да? Ооба. Кызыңыздын жашы 9 болгон. 9-та просто денеси аныкы меникинен 2 эсе крупный да, кысымчы, действительно крупный. Канча сыктап ыйлап жүрдүм. Өзүм кармап алгам. Мен сурандым. Буну мен кетип атканда кармап алгам, жиндикка ташта болуп атканын. Ошону теңшергиле деген. Теңшерсе чыгат эле. Азыр деле теңшерсе чыгат. Ал баладанчы. Тоо кылдым го, бул бир тууган эниңиз. Бир тууган Анан кайра эле бир тууган өзүңүздүн балаңыз. Балаңыз сиздин 9 жашар кызыңызды зордуктап жүрүшкөн. Ооба, зордуктап жүрүшкөн, еще аз келген. Азыр дагы 16 жашта, азыр дагы ошондой кылып келатышат. Мына эжемдин сөзүн сен угуп атасың. Бул атасы бөлөк деп атат. Тигини болсо сен кимди тандайт элең, эриндиби же бир тууганымды? Эси бир тууган. Менин кысымдай барган, мен тандабайм. Туугандар, сиздерге мен маселени түшүндүрүп коеюн. Бул эжекебиз баягы эми убагында алакта болуп чыккан эжеке. Бир жылга жанагы условный болуп, хулиганство менен условный алып чыккан адам. Бул эжекебиздин бир тууган эжеси өзүнүн балдары өтүп кеткенден кийин бияка кайрылып, эми экөөбүз эже сиңдибиз, мага балаңды, бир балаңды мага каттатып бер. Мен дагы бала жытын жыттап жүрөйүн деп бияктын баласын өзүнүн намына өткөрүп алган. Ошол экил баласы кайра эле бул эжекебиздин кызын, 9 жаштагы кызын зордуктап жүргөн. Жана ошондой эле бул эжекебиздин бир тууган иниси ал дагы зордуктап жүргөн. То есть 9 жашында 2 бир туугандын алдында зордукталып жүргөн. Бирөөсү бул тайкеси болуп калат, экинчиси өзүнүн бир тууган агасы болуп калат. Ошолор тараптан зордукталып келген буга чейин. Анан бул кыз зордукталып, жанагындай жыныстык катнашка барып жүрүп, азыр жашы 16га чыкты.
ортодон 7 жыл өтсө дагы бирок азыркы учурга чейин ушул иниси тарабынан жана баласынын тарабынан зордукталып жүрүптүр. Анан бул маселе боюнча бизге кайрылып ушуну элге калкка чыгарып бериңиздер деп бизге кайрылып турат. Азыр ушул боюнча бардык маселени айтып беребиз деп. Анан ошол бияктын улуу баласын, эркек баласын жанагы багып алган эжеси менен видео запистери бар экен, аудио записи бар экен. Ал эжеси менен бияк талашып тартышып атат. Десе, ал эжеси бияк айтып жатат, ай, улуу балаңды каматканда зачем деп баягы күйүп атат да, эми өзүнүн баласы да тиги. Бул бала менин балам болуп калды, аны каматканда эмне, баягы кызың менен кошулуп жүрсө дагы бул эмне болмок эле, экөөнүн атасы башка да деп ушундай деген голосовой баягы аудио запись угуп алып таң калып атам. Бирок ошонун кыздын дагы баланын дагы энеси менен маңдайым деп отурат. Бияк айтып атат, апасы менмин да, экөө бир тууган. Бул динге дагы туура келбейт. Негизи эле мындай адамдын акылына сыйбай турган нерсе. Анан бул инцидентте дагы бир киши бар. Ал бияктын ошол экинчи жолдошу. Экинчи жолдошу дагы ошол 9 жашар кызды зордуктап жүргөн экен. Ошентип ошол фактысы менен кылмыш иши козголуп 15 жылга эркинен ажыратылыптыр. Анан бул эжекебиздин маселеси мындай болуп жатат. Ооба, баягы жолдошум камалды, жазасын алып жатат. Бирок анын ичинде менин бир тууган иним дагы бар. Анан балам дагы бар. Алар эмнеге жазасын албай атат? Бул жерден групповой изнасилование болгон. Бир эле жолу эмес, көп жолу ушундай болуп жүргөн дейт деп айтып атат. 1,5 жыл. Жыйындык катташта болуп жүрдү деп. Анан анысы жетишпегенсип бул эжекем ушул 9 жашар кызын өзүнүн баласы менен Кармап алган мен. Жаткан жеринен да кармап алган. Өз көзү менен көрүп туруп кармап алгам. Кысымды ургам. Мен ошол күнү эле энесине чалсам, он приедет, я поговорю деп койду. Милицияга жеткизбейт. Милицияга жеткен күндө деле бул любой акча, кандай сумма сурабаса, ал баласына төлөп туруп чыгып кетет. Жогорудагы жагдай боюнча аудио материалдарга таянсак, Кыргыз Республикасынын бир нече беренелери, кылмыш кодексинин бир нече беренелери бузулуп жатат. Тагыраагы 155 статьянын 4-пункту. Жашы 14 жашка жете элек өспүрүм кызга сексуалдык зомбулук көрсөтүү. Андан сырткары 35 статья бул кылмышты жаап жашыруу. Бул эки статья тең өтө оор статья кылмыш кодексинде. Ушул эки оор статьяга укук коргоо органдары, сот органдары маани бербей, материалга тиркебей, карабай жатышыптыр. Эмне себептен карабай жатат, бул өзүнчө чоң маселе. Бул жерде балким акча роль ойноп жатабы? Аны эми териштирип далилдеш керек, такташ керек. Кийинки чыгарылышта бул эжекемдин ошол 9 жашар кызына кол салган бир тууган инисин жана улуу баласынын жүздөрүн ачып бермекчибиз. Каналдан четтебей колдоп коюп туруңуздар. Сиздер менен мен Азакей, Эл Уксун YouTube каналы.